Урматтуу туугандар, хадистин маанисинде келет, бир дагы адам бейишке кире албайт ыймандуу болмоюнча, бир дагы адам ыймандуу боло албайт, бири-бирин жакшы көрмөйүнчө дейт. Ушул жерде отурган Дастандын туугандарын, бир тууган инилеримди, акелерди, туугандарын бардыгын чын жүрөктөн жакшы көрөбүз. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз бир жолу Кабаны карап туруп айткан дейт. Каба, сен кандай жыттуусуң, сен кандай бийиксиң. Бүткүл дүйнө жүзүнүн баары келип сага самайт. Бүткүл дүйнө жүзүнүн баары сени армандайт. Бирок сага караганда бир мусулмандын каны, жаны, анын аброю көңүл өйдө турат. Ушул жерде отурган кыргыз бир туугандарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз, акелерибиз, эжелерибиз эч качан көңүлүңүздөр оорубаңыздар. Дагы бир хадистин маанисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламай толук мусулман боло албайсың дейт. Дастан, өзүм эки дүйнөдө бактылуу болгонун кааласам, ата-энемдин бар болгондугун кааласам, бир туугандарымдын тирүү болгондугун кааласам, элим тынч болгонун кааласам, ошол нерсени да сага каалап кетмекмин. Эми адамга ыраазычылык билдире албаган, Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт урматтуу кудагайлар. Дастанга эмне жөнүндө айткыбыз келет? Куран бул Алланын китеби, Куран бул Алланын сөзү туугандар. Ошол Куранда Аллах Таала баяндайт: таза эркектерге таза аялдар, таза аялдарга таза эркектер дейт. Биз Дастандын кандай таза экенин билебиз. Аллах Таала Куранда эки сүйлөбөйт. Дастан кандай таза ыймандуу болсо, Дастандын жубайда сөзсүз биз ыймандуу деп Аллах Таала айткан Куранга ыйман келтиребиз. Дастан, эки дүйнөдө бактылуу бол, кармашкан колуң үзүлбөсүн. Бу аялдардын бардыгы бирдей эле, аттары эле башка болбосочу. Ошон үчүн сен аялды жакшы аял кылып аласыңбы, жаман аял кылып аласыңбы, бул сенден зависит этет да. Ушу менен мынакей анан Дастандын досторуна чыгып калса, мына Турганбай Памир инибиз отурат, үйлөн эле көп инелерибиз отурат. Байке үйлөнсө кандай болот, Дастан эрте үйлөндү дейт. Мен ушул нерсени бир айтып коеюн, бир сөз менен баяндап кетейин. Бир ушундай Дастанга окшогон бир красавчик бала үйлөнгөн экен. Үйлөнөрдүн алдында атасына акылдашканы келет экен. Ата, мен үйлөнөйүн деп атам. Ушундай бир аялымды көрүп койбойсузбу десе, эми бул атасы чакырып кел дейт экен. Чакырып келип келинде атасы өзү сүйүп калат экен. Атасы айтат экен: сен үйлөнбөй тур, эми мен үйлөнөйүн. Ата, кандай бул? Бул жагы чатак болдуго деп экөө эрче болуп казыга барат экен. Казыга барып айтат: атам экөөбүз ушундай сүйүш бир кызды талашып калдык десе, казы айтат: кана чакырып келгилечи дейт. Казы көрүп туруп, казы ашык болуп калат экен. Айтат экен: эми атаң экөөң эми казыны угуш керек. Эми мен алайын деп үчөө талашып калат. Ошол жерден ана жанагы кыз айткан экен: мен силерге бир шарт коеюн, силер ошону аткарсаңар, кимиңер жетсеңер, ошону аласыңар деген экен. Мен азыр чуркайм, мен артыман кубалайсыңар деген экен. Кубалаганда казы кичине чуркагандан кийин жетпей калат экен. Атасы да чуркап жетпей калат экен. Аягында баласы да чуркай жетпей калат экен. Аягында кыз айткан экен: токтой бер, сен да жетпейсиң, эч ким да жетпейт. Себеби мен дүйнөмүн деген экен. Ошондуктан акын айткан экен: туугандар, адамзат алданба, дүйнө деген жалганга, сени таштап качат го ахиретке барганда дейт экен. Бул утурумдук дүйнөдө туугандар, биз унутуп калат экенбиз ата-энебизди, балдарыбызды, туугандарыбыздын мамилелерибизди. Ар кимдин өзүнүн ордуна коюш керек экен. Исламда эненин орду өтө коюлган. Дастан, сен Дастан болуп президент болуп кетсең дагы, президенттин ордуна отуруп калсаң дагы, төбөң көккө жетип турса дагы, ата-энең сенден нааразы болуп турса, анда сен эч качан ийгиликке жетпейт экенсиң. Ошон үчүн акын айткан экен: жашоодо канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар, бейиштер сенин таманың, белгилеп кеткен пайгамбар деп ушул жерде отурган ыймандуу апалар үчүн бир кол чабып коёк туугандар, Мен айтпадымбы туугандар, таластыкмын, көбүрөөк сүйлөйм деп. Пайгамбарыбыз айткан экен: жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет деп. Мен ушунча тойлордо болуп келдим. Мына бул инилерибиз көрөт, интернеттен көрсүн. Байлардын тоюнда болдук, артисттердин тоюнда болдук. Бирок ачык айтыш керек, мындай торду көргөн эмесмин. Мындай үй бүлөнү көргөн эмесмин. Үй бүлөнү көргөнбүз, бирок байкедикинде үй бүлөнү көргөн эмесмин. Ушундай халал тойду көргөн эмесмин. Ушундай кайненени көргөн эмесмин. Ушундай бизге келдин тарбиялап берген бир кайненебизге кол чабып кой. Акын айткан экен: койгондой мезгил сизге жүгүн артып, самайың былтыркыдан арыш тартып, энеке кагылайын картайбачы, өмүрдүн кайгысы да барат калкып деп, ушу биздин атыбыздан ушу кайненесине Дастанын 5000 сом ыйгарып койго уруксат этиңиздер туугандар, Чоң рахмат туугандар. Анан кийин ушундай сыймыктанат кезиң, балаңдын балалуу болгондо баркын билет деген кезиң. Ушундай азыр Дастандын ата-энеси кубанып турган убагы. Дастан айтат: ата, менде байке, билим байке көп, ушуну интернетте уступайт деп жүрөм. Бүгүн элдер турат, толкунданып айта албайм. Сиз айтып коюңузчу депчи. Атасын айтат: билем ата, билем апа, эркелегем,
Билем ата үмүтүң чоң эми менден, бактылуу кары болгон картайганда, балдарыңдын балдарын жетелеген деп. Аяш атабызга өмүрү узун болсун, кол чаап коюңуздар. Дастан не дейбиз? Сүйүү оту жана берсин, өзүң окшош бала берсин, сүйүшкөндөр түбөлүккө, ушул бордон кала берсин. Чоң рахмат туугандар. Баракелди байке. Келиңиз, бир калпак кийиңизчи. Баракелди. Дастан, мен эмне тамада кылып чакырдың? Байкебиз айтты го, Каабанын жанында адамдын көңүлүн калтырган жаман деди, Анан таластык мен элемин дей бербе да сен. Бар турбай байке биякта. Баракелди. Ушу байкеге бир жана шамалдаткычтап келиңизчи. Байкем тойлорго даярданып эле шамалдап жатып, ырларды айтып, Баракелди. Аллах сизге береке берсин. Куруш жүрөктүү болуңуз, такыба болуңуз. Бир нерсе калып калды, ошону айтпайсызбы? Бир нерсе калып калыптыр, эң важный нерсе калып калыптыр да. Ушул мына тойду да мына тамадага Алла разы болсун, биздин баягы тарыхыбызды биз ойлоп жүрчүк эле, көп китеп окуйбуз, кичине мындай көбүрөөк китеп барактап койгон окшойбуз деп, биздин тарыхты чагылдырган суроолорунан көрүп бир ойго чөмүлүп кеттим да, аттиң биз дагы көп өзүбүздүн салтыбызды, маданиятыбызды окуш керек экен депчи. Кээ бир тойлойдо бар экен, бирөө айткан экен, өкүнүчтөн өзөгүмдө өрттөгөн нерсе мен бош өткөзгөн убактарым деген экен да. Кээ бир тойлорго барсаң зеригип кетесиң да, көңүлүнө карап айла жок келишке туура келет да. Бирок бүгүнкү тойдо өзүбүз да кубандык, жан дүйнөбүз да кубанды, тамада да кубанды. Ушу тамадага бир элдин атына 1000 сом приз берип коелук, уруксат берсеңиздер. Анан жаңы эле айтып кетпедикпи баягы, өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламай толук мусулман болбойсуң деп. Египеттен атайын биздин байкелерибиз билим ушу эл жерге кызмат кылып жүрөсүң деп ушул подарканы берген экен. Бирок мен Дастанды сап айтпасын, 2 күн мурун эле уктум, кандай белек кылсам деп Дастанда бардык эле бар. Ошон үчүн мындай ушуну өзүмдүн залыма тайгайын деп аялыма чалып айтып койдум эле, бир места дайындап койчу депчи. Бирок бүгүн туруп ушуну Дастандын үйүнө мени ушуну көргөндө ушундай байкем бар эле деп эстеп турдум деп ушу белекти бардык кыргыз элинин атынан сага тапшырып коюуга уруксат этиңиздер, Баракелди байке. Дастанга Аллахтын 99 ысымы жасылганды берди. Мага болсо 1000 сомду тимеле койбой, ырас кылдыңыз байке. Келе кой Дастан, кел. Могул 1000 сомду кайра подаркага ойнотом. Ким Аллахтын 99 ысымын айтып берет? Намаз окугандар, динибизди окубайлыбы? Ким Аллахтын 99 ысымын балдарына жаттата турган болсо, кандай белек бар Аллахтан билесиздерби? Ошону китептен окуңуздар, урматтуулар. Келгиле. Динибизди чаламолдо динбусат болуп жүрө бербейли. Эптеп колубуз бутубузду жууганга сүйүнбөйлү. Илим алалы, билим алалы. Дастан, байке берген Аллахтын 99 ысымын иншалла 9-10 айдан кийин жентек тойду сурайбыз. Бүт баары жасылган, Аллах береке берсин. Кандай сонун? Атаң көрөй, ушундай картинканы берип атканда күйөө жолдо шак көтөрүп кетчү эле, Ала кой. Ала кой бирөөнү. Эми отурасыздарбы? Рахмат. Куттукташып отураңыздар, кана. Дастандын колунан.